Мирлан Исакбекович, буга чейин 1-2 жыл мурда деген Ош шаарында же Ош областындагы бир көчөнүн атын деген криминалдык бир жарандын аркасына коебуз деп чыгышыптыр да туугандарчы. Ошондой ситуациялар кайталанбайбы? Бул жерде сиз жазып атасыздар. Мамлекет алдында эмгеги сиңген чыган мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, илимдин, маданияттын өкүлдөрү. Коомдук ишмер деп азыр деген бир деген немени көпүрө салып койсо, же бир шагыл 10 машина шагыл төгүп койсо эле коомдук ишмер болуп калышат да, өзүн ошентип белгилешет. Же 10-15 кишини чогултуп алышып, ошактан деген подпистерди чогултуп алышып, анан менин атыма көчө койгула, эртең шаарды койгула, айылды койгула деп криминалдык мындай репутациясы начар адамдарды дагы кол чогултуп беришсе, аларды да коюшса туура болобу? Жок, ошондуктан биз өкмөт аныктасын деп атабыз. Анан ал азмышта азыр жакшы сунуштар берип кетти. Мына ошондой башаламалык болбосун деп мүмкүн болушунча критерий жаздык. Так. МВДнын сводкасынан бери ошолорду жаздырып койбойсуздарбы биротолот мыйзамгачы? Эл бизде бири билесиздер, кээ бир жерлерде деген адамды өлтүргөн Рыспек Атмакбаевдарды деле идеализируют бизде. Криминалдуу авторитеттер деле азыр жаштардын арасында мындай өзүнчө эле идеал болуп калыштыр да. Ошондой нерселер болбош керек да. Ошону буну деген түз, анан так жаздырып бериңиздерчи. Кийин деген анан 10-15 жыл өтсө, 50 жыл өтсө, ошондой маркумдардын аттары деген кийин неме болуп калбасын да. Көчөлөр, шаарларда аталып калбасын да. Хорошо? Макул. Сунушуңузду эске алайын. Рахмат.